Тилке магнитиндеги магнит талаасын түзүлүшүн изилдөө. Бүгүнкү биздин тажрыйбада тилке магнитинин сыртындагы ар кайсы чекиттеринде магнит стрелкасы кантип багыт алаарын көрөбүз. Ага чейин биринчиден тилке магнитинин белгилүү уюлдарын тартып алабыз. Экинчиден магниттин жанындагы биз аныктай турчу орундун чекитин аныктайбыз. Магниттин уюлунун жанында стрелка анын борбордук сызыгы боюнча багытталды. Ал эми стрелканын түштүк уюлу магниттерден аракеттешүү закону боюнча түндүк уюлуна багытталды. Магниттин стрелкасынын аралыгын ары жылдыралы 2, 3, 4 четтеринде магнит стрелкасы кичинеден карама-каршы багытта, көрүнбөгөн сызыкта тизилгендей айланып бара жатканын көрүүдөбүз. 5 чекитинде стрелка 180 градуска айланып, тилке магнитине жарыш жайгашты. Андан ары магнит стрелкасын жылдырып, 6, 7, 8, 9 чекиттеринде стрелка айлануусун улантууда. 9 чекитинде болсо, биринчи чекитиндегидей жайгашты. Тилке магнитинин жанындагы ар кайсы чекитте магнит стрелкасынын багыты өзгөрүп тураарын билдик. Стрелкалар көрүнбөгөн сызыкта бир уюлдан башталып, акырындан ийри сызык болуп, кийинки уюлга жакындап тизилүүдө. Бизде дагы бир магниттин ортосундагы акыркы 10-чу чекит калды. Эгерде стрелканы 10-чу чекитке койгонго мүмкүнчүлүк болсо, анда ал 1 жана 9-чу чекиттердегидей жайгашканын көрүп алмакпыз. Майкл Фарадей магниттер үчүн магнит талаасынын жабык сызыктары деген түшүнүктү киргизген. Магнит индукциясынын сызыктары магниттин түндүк уюлунан чыгып, магниттин түштүк уюлуна кирет. Жана магнит материалынын ичинде түштүк уюлунан түндүк уюлуна багытталып, жабык сызыктарды пайда кылат. Магниттин четиндеги абалды магнит стрелкасы аркылуу изилдөөдө магнит талаасынын түзүлүшү тилке магнитинин узунунан огута карата симметрия жана мейкиндик конфигурациясын пайда кылат. Тагыраак тороид — системанын жанындагы сызыктардын катушкага орулуп жайгашканын пайда кылуу.